Жолдор бүгүнкү күндө экономиканык өнүгүүсүнүн жана байланыштардын негизи эле жарандардын коопсуздугунун көрсөткүчү болуп эсептелет. Ал жол куруудагы негизги нерсе бул сапат. Андагы колдонулган материалдардын сапаты болуп эсептелет. Бул багытта транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы Кыргыз жол Трансдолбоор мамлекеттик ишканасынын сыноо лабораториясы курулуш материалдарын текшерип, алардын белгиленген талаптарга шайкештигин текшерип келет. Негизи эле бул лаборатория качан бизде Кыргызстанда пайда болгон, азыркы учурда кандай милдеттерди аткарып атат жана өлкө үчүн мааниси кандай? Ушул жана башка суроолорго сөздөнүшкө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп алабыз. Кызматта Каныкей Бозгонова, саламатсыздарбы? Ал эми биздин суроолорго болсо, алдыда аталган лабораториянын жетекчиси Адил уулу Самар мырза жооп бермекчи. Самар мырза, саламатсызбы? Адегенде сизге ыраазычылык билдиребиз иштин арасында бизге убакыт тапкандыгыңызга. Биз жогоруда айттык, биз билгенден аз эле убакыт болду ушул лабораторияны түптөлүп иш алып барып жаткандыгына, тарыхына кайрыла кетсеңиз. 2014-жылы бул лаборатория мындай толук кандуу өз иштеп баштаган. Өзүм мындайча айтканда бардык талаптарга дал келген лаборатория болуп, ошол маалда түптөлүп, сыноо лабораториясы өзүнүн ишмердүүлүгүн ошол маалда тастыктап, ошондон бери иштеп келет. Мындай айтканда биз жакынкы эле ушул жылы эле дүйнөлүк стандарттарга дал келе турган ушул аттестат аккредитациясынан өттүк өзүбүз. Мындайча айтканда биз азыр өзүбүз лаборатория толук кандуу, мындайча айтканда ишмердүүлүгү такталган деп айтсак болот. Бизде бул сыноо лабораториясына келгенде ошо жолдон курулуп жатканда объектилерден материалдар эң биринчиден материалдардын талапка дал келеби же дал келбеби, кандайдыр бир физика жана механикалык жактан өзүнүн көрсөткүчтөрүн аныктап алып туруп, анан жолго салынса болот же болбойт дегенин аныктап алгандан кийин гана жолго курулуш материалдарды колдонобуз да. Ошондой эле бизге эң негизги келип аткан эмебиз, мындайча айтканда алып келчү материалдар бул асфальт бетон болуп саналат. Өзүбүздө билгендей ушу асфальт бетондун ошо мындайча сапатын толук кандуу көзөмөлдөө бул абдан негизги сыноолор болуп саналат. Ошон үчүн биз лаборатория болуп, жакында эле биз өзүбүз мобильный дагы лаборатория алдык, өзүбүзгө машина, спецмашина деп койсок болот. Ошол менен биз барып, эң биринчиден барганда жолдун ошол төшөлгөн асфальтты текшерүү үчүн биз эң биринчи жолго чыгып, ушундай мындай үлгүлөрдү алып келип алабыз. Биз үлгүлөрдү алып келип алгандан кийин, бул мисалы үчүн жолдон тешилип келинген образец деп коет, муну керн үлгүлөр деп коет. Буну алып келип алып, бунун ошол жеринде тыгыздыгы кандай, талапка дал келеби же дал келбеби, ушул жерден биз ушундай үлгүлөрдү алып келип алып туруп, буну сыноодон өткөрөбүз, толук кандуу сыноо. Анан ошол жерден келгенде биз лабораториядан ошол жолго төшөлгөн, мисалы үчүн асфальттын аралашмасынан ушундай формада үлгүлөрдү да жаза алабыз лабораториядан. Бул үлгүлөр өзүңүздөр билгендей, бул жерде ушундай физикалык көрсөткүчтөрүн аныктоо үчүн ушундай эмелери бар, жардамчы ушундай приспособлениялар бар. Ушун менен пресс менен ушуну физикалык жагын, абалынын күчтүүлүгүн текшерип алыш үчүн ушундай пресске басып алабыз. То есть ошондой эле сместин ошол асфальттын жолго салынаарда дагы бир эң башкы көрсөткүчү бул битумдун курому, канча битум кошулуш керек жана башында ошо асфальт иштелип чыгып атканда канча пайыз битум менен башталган жана заводдон берилгендиги, анан жолго басылгандыгын баарын эки жактан текшеребиз. Мындайча айтканда, завод биринчиден ошол асфальттын талапка дал келеби же дал келбеби чыгараардан мурда ушундай биз сыяктуу лабораторияга кайрылышат. Анан ошол сертификат алышат ошол өзүнүн асфальтына. Анан жолго басылгандан кийин ошол сертификатка дал келеби же дал келбеби деген текшерип алыш үчүн бизге ушундай лабораторияга кайрылышат. Ошондой демек сиздер материал келгенден кийин баягы асфальтка даярдалып аткан учурда бир текшерип бересиздер, андан кийин анан ошол туура колдонулдубу деп дагы бир ирет текшерет экенсиздер да. Ошондой мындайча айтканда текшерүүлөр да абдан көп болот. Заводдон чыкканда текшерилет,
күнүмкү базылганы күнүмкүдөй текшерилет. Анан ошол жерден жолдун баарын уже бүткөндөн кийин дагы контрольный дагы текшерүүлөр көп болот абдан. Жолдон мындайча айтканда текшерүү процесстери абдан көп. Ошондой эле битумду айтмакчы, ошо битумдукундагы биз канча пайыз ошо баштапкы эмесин дал келеби же дал келбейби, битумдун эмеси балким заводдон чыгып калышы мүмкүн. Бир жердин заводдун берип аткан мындайча айтканда дозаторлорунан туура эмес болуп калса дагы, бул ошол жолдогу эмени лаборатория ошо күнүмкү текшерүү менен аныктап билип алсак болот. То есть ошол жерден заводдун дагы кандайдыр заводдон ката кетсе, ошо заводдун дагы ката кеткен жерин ушу таап алсак болот да. Мындай текшерүүлөр болбосо тилеге каршы ошо көп жерлерде ушу текшерүүлөр көп жүрбөй жүрөт. Мисалы үчүн лабораториянын аздыгы болуп, жана азыркыдай куруу иштер абдан көп болуп жатат. Ошонуга байланыштуу кээ биркилерден өтпөй да калат. Эң негизгиси, эң чоң мындайча айтканда чоң курулуштардан bunday сыноолор дайыма өтүп турат. Бизге кайрылганда ошо Көлдөн, Таластан, Бишкек, Нарындан ошо азыр тыгыз байланышта ошо областтардагы иштешкен ишканалар менен иштешип келебиз. Ошолордун текшерип турабыз материал. Бул сиздерге ошол жолду куруп аткан компания өзү кайрылышы керекпи? Мындай текшерип бергиле деп, же сиздер баягы министрликтин алдында болгондуктан мындай милдеттүү түрдө же болбосо көзөмөл иретинде дагы текшерүүлөр жүрөбү? Мисалы Бишкек шаарында курулуп аткан жолдорду мисалы бизде лабораторияга бизге келген гана буйрутмалар менен гана иштейбиз. Бизге кандай кайсыл ишкана буйрутма берип кандай иштер болсо ошолорду гана биз жасайбыз. Мындайча айтканда биз башкаларды өзүбүз билгендей барып, мындайча айтканда текшере албайбыз. Бизге кайрылгандарга гана биз жазап бере алабыз. Анан бизге ошондой текшерүүгө келет буйрутма, мисалы үчүн иш берүүчү менен ошо иш аткаруучунун ортосундагы эң негизги ушул иш кагаздары ошол сыноо лабораториянын жыйынтыктары болот. Мисалы үчүн иш берүүчүлөр бул ошо иш аткаруучулардан жумушун кабыл алууда эң биринчиси ушул сыноо лабораториядан өткөн жыйынтыктарды гана кабыл алып, ошонун негизинде гана тигилерге акча каражаттарын толук кандуу төлөп беришет. Ошого салыштырмалуу, ошого байланыштуу бизге ишканалар өздөрүнүн жумушун аткарылгандыгын ошо биз менен өткөрүүгөн тастыкташ үчүн иш кагаздарды бизден алат, сыноо лабораториянын жыйынтыктарын. Ошону менен өздөрүнүн жумуштарын так аткарып, талаптарга жооп бергендигин далилдеп, анан ошого жараша бүткөндөн кийин акча каражатын алышат да. Процесс ушундай иште. Бир четте ошо милдеттүү түрдө жасатыш керек болот турбайбы? Милдеттүү түрдө жасатыш керек. Алардын ошол тендерден утуп алып атканда ал жерде документтеринде эң негизги ошо приемо-сдаточный эмеде биздин эң гана сыноо жыйынтыктары эң башкы эмеде турат да. Ушул жол курууда негизинен эмне материалдар колдонулат? Битум дагы. Жол куруударда бизде эң негизгиси ушул шебендер колдонулат. Шебен, ошо майдаланган таштар, кум, анан анакей ошол жерде, бул жерде турат. Мына ушундай шебендер турат. Бул мындайча айтканда да шебендин дагы бул өзүнүн буга дагы бери жагы эле бир ондой сыноолор жасалат. Бунун физика механикалык көрсөткүчтөрү жана башка ушундай сыяктуу иштер көргөзүлөт. Биринчиден асфальтты жасап алаардан мурда биз эң биринчи ушундай баштапкы материалдардын гана текшерип алабыз. Баштапкы материалдар талапка жооп бергенден кийин гана асфальт жасоого өтөбүз. Асфальт базыбыз жасоо. Материал кандай сапатка ие болуш керек? Бул материал деген азыр жөнөкөй жарандарга жөнөкөй таш сыяктуу көрүнүп атат. Таш сыяктуу, мисалы үчүн мынакей дробилкадан чыкканда бул ушундай таштар болот. Мисалы үчүн мына сынган жерлери эң биринчи ушул негизги көрсөткүчтөр бул ошо дробленность деп коет, сынган таштар. Мондай акатынный жалпак жерлери жок болуш керек, аз болуш керек. То есть 80%дан кем болбош керек. Кырдуу болуш керек экен. Кырдуу болуш керек. Ушул кырдуу таштар ошол общий могу турган жерде 80%дан өйдө болсо эле асфальт жасоого туура жарайт дегенди билдирет да. Мындайча айтканда бул жерде азыр биз текшергенден кийин бир 80-82%дан өйдө турат. Мисалы үчүн бул азыр жарактуу материал деп табылган да бизде. Бул негизги материал болуп эсептелеби? Негизги ошол асфальттын эң негизги бул материалы ошо шебен болуп аталат. Анан кум. Бул жерде кадимкиле кум, кадимки ал дагы өзүнүн чаң болбош керек, өтө чаңдуу болбош керек. Анан
өтө майда да болбош керек. Кумдун то есть уже берилгенде 0-дон 5ке чейинки фракциянын ичинде болуш керек жана чаңдуу болбош керек. Азыр мисалы бул жерде турган кум бул жарактуу деп эсептелет. Бул азыркы жерге көрүп атканыңыз бул деген мисалы үчүн бизге асфальт келген, мына ушундай асфальт келген. Асфальтты биз печкадан күйгүзүп алгандан кийин асфальт баары күйүп кетет, битуму күйүп кетет бардыгы. Битуму күйүп кеткенден кийин бизге ушундай кум шебен өзүнчө калат. Мынакей бул деген күйгөнгө чейинки, анан күйүп бүткөндөн кийин ушул кайра шебен келди. То есть буну алабыз да биз кайра ушул кырдуу таштар барбы жокпу деп бул жерден дагы билип алабыз. Шебенин дагы текшерип алабыз, битуму канча экенин да текшерип алабыз, анан куму да канча экенин текшерип алабыз бул жерде ушундай. Болду, демек ушул негизги материалдар болуп эсептелет. Булардын баягы кошулгандан кийин составдагы көлөмү болуш керек да, курамындагы. Ооба, болуш керек. Канча көлөмдө колдонулат деп. Аны дагы текшересиздерби сиздер? Таштардынбы? Ошол мисалы ушул таштын же бул кумдун бөлүнүп тургандай мынакей ар бир жерде биз ошол микс дизайн деп коет, асфальттын ошо дизайнын кайныкидей түзүп алабыз. Бул жерде ар бирин электен өткөзүп алып, ар бир ошол драйбилкадан келген материалды көлөмүнө жараша бөлүп алабыз, электен өткөрүп алып, анан ошого жараша ар биринен мындайча тамакка кошкондой эле будан мынча процент, будан мынча пайыз деп кошуп таап алып туруп аралашма жасайбыз. Асфальт бетон аралашмасын түзүп алып туруп, асфальт аралашмасы дайым болгондон кийин ушундай үлгүлөрдү чыгарабыз биз. Мынакей үлгүлөрдү. Бул үлгүлөрдү ушинтип формовать этип алып туруп биз сыноодон өткөрөбүз физика механикалык жактан. Бардыгы талапка жооп бергенден кийин уже асфальт бетонго беребиз. Ушундай составты беребиз. Битумду мынча кош, шебенди мынча кош, песокту мынча кош. Ар жакта дагы еще минеральный порошок деген бар. Аны да кош дейбиз. Ошонун баарын таап алган, мындайча айтканда асфальт чыгарардан мурун эң биринчисин состав дизайн деп коет. Курамын ошол лаборатория аныктап берет дагы асфальт заводко берет. Асфальт завод ошо менен чыгарып алат. Чыгарат өздөрүнө берип. Чыгаргандан кийин бир 100 метрдей бир мындайча айтканда сыноо иретинде базылат. Базылгандан кийин төшөлөт. Төшөлгөндөн кийин ушундай адамдагы үлгүлөрдү алабыз. Үлгүлөрдүн сапатын карайбыз. Бунун дагы тыгыздыгын билебиз. Тыгыздыгын билгенде бул жерде мындайча айтканда тешикчелери көп болобу, аз болобу, анын баарын билип алгандан кийин баары ордорду менен болгондон кийин гана биз жолго басууга уруксат беребиз. Тиешелүү кагаздарын чогултуп туруп. Кыргызстандагы жолдордун бардыгына эле ушундай бирдей сапаттагы, бирдей баягы көлөмдөгү аралашмалар колдонулабы же мисалы чоң трассаларда, шаардын ичиндеги жолдордо айырмаланабы? Айырмаланат. Бул жерде азыр шаар ичинде мындайча айтканда азыр эки катмардан салып атышат азыр. Шаар ичинде биринчисинен ошо тип Б марка деп коет. Ушул алдыңкы слой үчүн деп, анан кийин үстүңкү слоюна азыркы жанагы шыма 20 деген эмени колдонуп атышат. Ал жерге уже ал асфальт бетонго стабилизирующий добавки деп коет. Ошол жерде волокнолордон турган ошондой добавкалар кошулат. Кошулмалар кошулуп чыгып, ал асфальт бетон мындайча айтканда үстүңкү катмарда өзүнө көп оор мындайча айтканда көлөмдүү нагрузканы ала алат да. Ошого жараша. Анан бизде азыр региондорго кетчү жолдордо, мисалы үчүн балыкчыда, мисалы үчүн балыкчы Барскон Бөкөнбайда жолдун аркы бет, көлдүн аркы бети болуп калат. Ал жакта уже жаңы типтеги асфальттарды колдонуп атышат. Мисалы үчүн азыр шаар ичинде көбүнчө айтканда 2013-жылкы ГОСТ деп коебуз. Ошо 2013 ГОСТко ылайык асфальттарды басып жүрүшөт. Азыр бизге ошондой эле региондорго кетчү жолдорго 2020-жылкы ГОСТтогу асфальттарды кылып атат. Мындайча айтканда физикалык механикалык жактан ал асфальттар жаңы болгондугуна байланыштуу тал эмелери дагы күчтүү болот да, өзү свойство. Эмнеден айырмаланат? Ал жерде таштардын эмеси ушундай мындай көргөзгөн шебендердин көлөмү бир аз чоңураак болот. Шебенин көлөмдөрү чоң болгондугуна байланыштуу ал жерде уже грузоподъемность дагы көйдөрөөк болот, ошого жараша болот. Жаңы тип болгондон кийин жаңы асфальт, жаңы өзүнүн жакшы жактан көргөзгөндүгү үчүн кабыл алынган, ошого жараша берилип азыр көптөгөн объектилер Нарынбай тобу мисалы үчүн ошол дагы 2020-жылкы ГОСТтогу асфальт менен басылган. Азыркы Бишкек Кантокмок
Лебединовка, Кезбеш, ошолордун баары тең ошол жаңы типтеги асфальт менен азыр басылып жатат. Жана бизде жолдордо өзгөчө Бишкек шаарынын ичинде салынган айрым жолдордо кайра эле баягы аз убакытта бузулуп калган учурлар болуп, анан кайра жасап ушундай нерселер болуп атпайбы? Ал эмнеден болуп атат? Демек сиздердин лабораториядан өткөн эмес деген сөз да албы? Же эмнеден улам ушундай жагдай болот? Өткөн эместен эмес, бул жерде өтө көп факторлор бар. Бул жерде эң биринчиси интенсивность деп коет. Бизде интенсивность дагы жогорулады, анан көп мындайча чоң машиналар да көп жүрө баштады, аба ырайы да өзгөрүп баштады. Ошого жараша ал жерден мындайча айтканда азыр 27 тоннага, 28 тоннага чейин эле эме берилген. Биздин азыр жазып аткан асфальттарга 28 тоннага чейин асфальттарды машиналар жүрө алат. Аны дагы мындайча айтканда таң саат эртең менен таң саат 7ден баштап жүргөнгө болбойт ал машиналар. Ал мисалы үчүн күн саат кечки 7ден баштап уруксат берилген да. Мисалы үчүн күндүзгү убакта ал андай чоң көп көлөмдөгү унаалар жүргөнгө мүмкүн эмес. Жанагы азыр сиздер эл аралык стандарттарга жооп берген баягы аккредитациядан өттүк деп атпайсыздарбы? Ага чейин Кыргызстанда кандай болгон ошол баягы асфальттардын сапатын текшерүү кандай негизде жүргөн? Негизи эле 2014-жылга чейин маселен ушул лаборатория жок кезде кандай башка өлкөлөргө кайрылчу белек же кандай? Бизде дагы болгон лабораториялар. Мындайча айтканда биз да иштеп келгенбиз 2014-төн бери эле. Ага чейин дагы бар болгон, бирок 2014-төн бери биз официалдуу түрдө, ушу расмий түрдө өзүбүздүн Кыргызстан ичинде аккредитациядан өтүп башташкан да. Андан кийин ортодон кандайдыр бир жагдайлар менен лаборатория жабылып калган күндөр болуптур. Каражат маселеси. Каражат маселелери ошордон болуптур. Анан кайра келип 19-жылы кайра алган, анан кайра 21-жылы кайра токтоп калган аккредитациянын өнөтү. Анан кайра мына быйыл ошо 2021-ден чейин баштап биз иштеп келдим. Мен 2021-ден баштап, азыр 26-жылы мына быйыл биз алдык аккредитацияны. Толук кандуу ошо талаптарга жооп берет деген лаборатория катары. Сиздердин лабораториянын иштеши бүгүнкү күндө баягы жолдордун сапаттуу салынышына түздөн түз таасир берип атат десек болобу? Болот, түздөн түз таасирин болот. Биз болгон ошол жерде материалдарды текшерип, биздин жарабай калган материалдар болуп калса, аларды алмаштырып келип атышат. Болбой калган асфальттарын кайра өзгөртүп келип атышат. Мындайча айтканда биз өзүбүз жакшы текшерип берип атабыз. Ошого жараша асфальттын ошо темелерине көңүл буруп жакшы салынып келатат. Жогоруда сиз айткандай чын эле азыр өлкөдө абдан көп жолдор салынып атат. Анан сиздер физикалык жактан жетишип атасыздарбы ошонун баарын текшерип? Жок, жетишпей калып атабыз. Биз азыр бизде бул жерде 8 адам иштейбиз баарыбыз биргеликте. 8 адам кээ бирки жерлерден талаптарга биз келген буйрутмаларга жетишпей калгандыктан баш тартууга аргасыз болуп атабыз. Мисалы үчүн келгенде бизге келип тапшырганда бир айга чейин күтүп калып атышат. Ал бир айга күткөндөн кийин ал ошол курулуп аткан жерде ал күтүү дегендай болбош керек. Өз убагы менен болуш керек. Анан ушундай жагдайлар болуп атат. Анан бизден башка да лабораториялар бар, саналуу бир 10 чакты лаборатория бар. Ошолорго кайрылып, ал ошентип мындай кимиси бошураак болсо ошолорго берип өткөзүп атышат. Бирок биз азыр мындайча айтканда өзүбүзгө келген иштерди аткарып атабыз, бирок көп келип калган болсо жетишпей калып атабыз. Чоңойтуу планы барбы? Чоңойтуу планы кийинки жылдан баштап келет. Жаңы бизге азыркы булдан башкаруу жакшы бир чоң здание куруп берген атышат бизге азыр. Ичине ал жерде уже 20дан ашык кызматкерге штат түзүлөт. Жана ошол жерден көбүрөөк көлөм аткарууга уже мүмкүнчүлүк бизде да болот да. Абдан жакшы, бул бүгүнкү күндүн талабы болуп турат окшойт. Анткени биздин өлкөдө дагы деле баягы жасалчу жолдор көп. Эми бул үзгүлтүксүз иш болуп эсептелет да. Самар мырза, сизге ыраазычылык билдирем, убактыңызды бөлүп биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде сөздөн ишке берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Анда биз жол курууда колдонулган материалдардын сапатын текшерген сыноо лабораториясынын ишмердүүлүгү менен тааныштырдык. Биздин суроолорго аталган лабораториянын жетекчиси Самар Адель уулу жооп берди. Саламатта туруңуздар.